Азыркы учурда көптөгөн адамдар жетиштүү уктабай жаткандыктан уйку маселелерин билүү абдан маанилүү. 1964-жылы Рэнди Гарднер 264 сааттан ашык уктабай жүрө алган рекордчу. Бүгүн Гарднер 75 жашта. Ал 17 жашта катышкан эксперимент анын келечектеги ден соолугуна эч кандай таасирин тийгизген эмес. Ушундан улам суроо туулат: адам уктабай канча убакыт жашай алат? Бул чыгарылышта ушул суроого жооп издейбиз. Уйкусуздук, уйкунун бузулушу жана жөн эле уктоого убакыттын жоктугу заманбап коомдо кеңири таралган көйгөйлөр. Дээрлик ар бир адам уйкусуз түндүн эртеси чарчаганын, маанайынын жоктугун, ошондой эле эс тутумунун начарлаганын байкайт. Эмне үчүн уйку маанилүү? Жетиштүү уктаганда өзүбүздү жакшы сезип, сергек болуп калабыз. Себеби уйкуну изилдеген сомнологдордун айтымында уйку учурунда маанилүү процесстер болот. Алар бүт организм эс алып калыбына келет. Антителалар өндүрүлүп, иммунитет жаралат. Эс акылыбыз бекемделет. Кабыл алуу, эс тутум, логика жакшырат. Стресске каршы гормондор иштелип чыгат. Энергия жана күч топтоо жүрөт. Эгерде бир түн же андан ашык убакыт бою уктабай койсо, адамдын денесинде кандай процесстер болот? Байкап көрөлү. 24 саат уйкусуз жүрүү. 24 саат уктабай жүрүү чарчоого, маанайдын өзгөрүшүнө, эс тутумдун бузулушуна, кыжырданууга, концентрациянын төмөндөшүнө, стресс гормондорун жана кандагы канттын деңгээлинин жогорулашына алып келет. 48 саат уйкусуз жүрүү. 2 күндөн кийин таанып билүү жөндөмдүүлүгү начарлап, катуу чарчоо пайда болуп, сергектик төмөндөп, аналитика жүргүзүү начарлайт. Ойго туруп эле уктап баштайт. Кызыгы, ал жөнүндө адам өзү да билбей калат. Бул абал микро уйку деп аталып, бир нече секундка гана созулушу мүмкүн. 72 саат уйкусуз жүрүү. Эгерде сиз 3 күн уктабасаңыз, анда уйкунун жетишсиздигинин симптомдору күчөйт. Маанай туруксуз болуп, эс тутум, кабыл алуу, ого бетер начарлайт. Эң жаманы депрессиялык маанай пайда болуп, кимдир бирөө менен баарлашууда кыйынчылыктар пайда болот. Ал эми сиз канча саат же канча күн уктабай жүргөнсүз? Комментарийге жаза кетиңиз. Таанышыңыздан же досуңуздан нормалдуу канча саат уктоо керек деп сурасаңыз, ал белгилүү шаблон менен жооп берет: 8 саат. Бирок окумуштуулар бул адамдын жаш курагына тиешелүү өзгөрүп турганын эчак эле далилдеп коюшкан. Жаңы төрөлгөн балдар көбүнчө 16-20 саат, ымыркайлар 10-12, өспүрүмдөр 9-10 саат укташат. Көпчүлүк чоңдор үчүн орточо 7-8 саат уктоо жетиштүү. Ал эми айрымдар уйкусу толук каныш үчүн 9 саат укташы керек, а кимдир бирөө болгону 5 саат. Мисалы, белгилүү окумуштуу Эйнштейн 12 саат, ал эми Наполеон суткасына 3 саат уктаган. Бул нормалдуу көрүнүш. Себеби окумуштуулар ар бир адамдын уйкуга муктаждыгы генетикалык жактан таасир экенин жана эч кандай олуттуу нерсеге баш ийбей турганын айтышат. Бирок жаш өткөн сайын жогорудагы нормалар бузулуп, өзгөрүшү мүмкүн. 70 жаштагылар эреже катары 5-6 сааттан гана уктап калышат. Айтмакчы, уйку организмдин соолуп кетишине биринчилерден болуп жооп берет. 50 жашка чыккандар үчүн уйку тез-тез түнкү ойгону менен морт болуп калат. Көпчүлүккө тааныш болуш керек, төшөккө жатаар менен уктап кетүү кыйын. Негизи дени сак адам 5-10 мүнөттүн ичинде уктап калышы керек. Жаш өткөн сайын бул процесс 1 саатка же андан ашык убакытка созулушу мүмкүн. Мунун себеби караңгылыктан коркуу, терс ойлор, жалгыздык сезими, ошондой эле колубуздан түшүрбөй калган телефондорду төшөккө жатканда баскылоо. Анткени смартфондордун экранынан түздөн-түз көзгө түшкөн жарык мелатониндин өндүрүшүн азайтат. Ал эми мелатонин гормону жакшы уйкунун шартында маанилүү роль ойнойт. Ошол себептен уктаар алдында телефондон алыс болгонуңуз жакшы. Эгер такыр эле уктай албай жатсаңыз, китеп окуу жакшы жардам берет. Андан тышкары төмөнкү эрежелерди аткарсаңыз, уйкуңуз таттуу болуп, эртең менен ойгонгондо кыйналбайсыз. Уктаардан 1-1,5 саат мурун акыл менен байланышкан жумушту токтотуу зарыл. Кечки тамакты уктаар алдында 2-2,5 сааттан кеч эмес ичүү керек. Бул тамак ашты толук сиңирүү үчүн маанилүү. Бөлмөдөгү жарыкты өчүрүп, тынч абалды сактоо керек. Үстүңкү кийим менен уктоо башыңызды жууркан менен жаап, бетиңизди ылдый каратып уктоо сунушталбайт. Анткени бул кадимки дем алууга тоскоол болот. Күн сайын белгиленген саатта уктоо тез уктоого батыраак жардам берет. Уйкунун бузулушунун кесепеттери. 1. Инсульт, семирүү жана диабет коркунучу жогорулайт. Булардын пайда болушу үчүн негизги себеп дене эс алуусу жок деп эсептелет. Ошондуктан организм толуктай албай калган энергиясын эң эле жөнөкөй жол менен толтурууга аракет кылат. Ал көп сандагы калориялуу тамак аш. Ошол себептен аз уктаган адамдар семирүү коркунучуна батыраак туш болушат. 2. Жүрөк кан тамыр ооруларынын коркунучу жогорулайт. 6 сааттан аз убакыт уктоо инфаркт болуу ыктымалдыгын 48%га жана инсульт 15%га жогорулатат. Ал эми ашыкча уйку 9-11 саат 72 миң адамдын изилдөөсүнө ылайык оорунун пайда болуу коркунучун 38%га жогорулатат. 3. Рактын айрым түрлөрүнүн өнүктүрүү ыктымалдыгы жогорулайт.
Албетте рак уйкунун жетишсиздигинен же ашыкчасынан пайда болот деп айтууга болбойт. Бирок 1240 катышуучунун жакында жүргүзүлгөн изилдөөсү 6 сааттан уктоо рак алдындагы ооруларга алып келерин көрсөттү. Мисалы, рак оорусу түнкү нөөмөттө иштеген стюардессалар менен медайымдардын арасында көбүрөөк кездешет. 4. Эрте өлүм коркунучу жогорулайт. 6-7,5 саат уктаган адамдар аз уктаган адамдарга караганда орто эсеп менен 15%га көбүрөөк өмүр сүрөт. Дени сак жана толук уйку бардык иш-аракеттериңизди аткаруу үчүн зарыл болгон сергектик жана энергия менен камсыз кылат. Эгер ар кандай оорулардан эрте картаюудан алыс болом десеңиз, өз учурунда уктап, керектүү норманы сактаганыңыз туура. Эгерде сизге бул материал жаккан болсо, өз оюңузду билдирип, лайк басып, подписаться кнопкасын басканды унутпаңыз.